Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков Шарипович, биздин Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Жергетал айыл өкмөтүнүн жалпы тургундары энелердин атынан кайрылабыз. Биздин айыл өкмөтүбүздө элинин жайыт маселесин толугу менен чечип берүүңүздү суранабыз. Биз 3 күндөн бери ушул жерде күнү түнү менен ачка отурабыз. Үшүп, шишип талаада. Мына өзүбүздүн бийликтеги тургундарыбыз, губернаторубуз, акимибиз бизде эмнекен адам катары сезбей басып кете беришти. Эмне болсоң ошол деп. Эки элди кайраштырып коюп баса берди. Мына ушуну сиз адилеттүүлүк кылып чечип берүүңүздү биз көптөн көп Сооронбай Жээнбеков Шарипович, ушул элдин көйгөйүн бирден бир чечип берүүңүздү biz köpten köp suranabız, enelerin atından. Biz çeşmeyince gitmeyiz bir yerde. Turganımız kurgan. Berişti, hiç kaçan. Hiç kaçan. Köygöycü çeşmeyince taramayı yok. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, мына биздин мына могу кырдаалды көрүп уулеп атсаңыздар керек. Бардык министрдин замы келди могул жергечи. Эчтеке чече албай кетти мына. Элдин кошкордун эли тил жерде турат, бизден 200 метр жерде. Жол ачып бергиле, органдар менен келип бизди түртүп атат. Жол ачып бергиле, силердин жолуңарды ачкыла, биз кошкорлуктарга беребиз деп. Биздики болсо эл турабыз бул жерде. Элдин кандай эч кандай эмнесин укпай туруп эле кантип ушинтип министрство эмне отурат тетиги жактачы. Ушуну чечиш керек беле? Bir жылда, могул жерде канча 2016-жылдан бери чыр эмгичек четпей, мына жылга, мына быйыл эптеп быйыл кийирсеңер, эмгичек чечебиз деп келтат. Быйыл кийирсеңер, эмгичек чечебиз. Мына ушуга чейин сүйлөп кетет. Былтыр 2 коробой батыргыла дедилер, быйыл 5 коробой, 10 коробой деп атат. 5 үй келип мына бул жерде турат. Алар дагы жалат, бул дагы жалат. Бул качан чечилет бул? Урматтуу президент, мына губернатор дагы, аким дагы, мына зам министр, мына айыл чарба министр ушул жерге келип отурат. Эчтеке жыйынтык жок. Ушуну карап туруп чечип берип койгула. Элди кыжаалат кылбагыла. Элди момунда коопсуздук кырдаалда, момунда кырдаал күчөп баратат могул жерде. Уккула могул жерде. Ушуну чече албагандай эмне кылып жүрөсүңөр? Тетияктын баары мына Баткенди коелу, Таласты коелу. Мына кенеде 2 айылдын ортосундагы bir genede usu жайытты, монда чөчөктө болгон жайытты чече албай атабыз да. Чечип берип коңуздар, Урмат Шарипович. Элдин ишеничине актап, министерство баарыңыздарды көзөмөлдөңүздөр. Иштешкен жок могу, эчтеке чечилген жок. Чечилсин баары. Кандай чечилгенде бир жактуу болбой, эки жакты калыстык менен чечилсин. Орган менен келип жайытты ачып берип коюп, анан биз эчтеке жок калбагыдай бололу. Урматтуу Шарипович, ушуну карап туруп чечип берип коюңуз, сизден өтүнүч. Биздин ошол кыргыз элинин башчысы катары биздин өтүнүч. 3 күндөн бери жүрөбүз. Элдин ынтымагы керек. Ошол биздин эң суранарыбыз. Ынтымагы керек. Биздин бул жерибизди өзүбүзгө чечип берсе, башка элдер менен уруштурбай, келечекке могу биздин балдар эмне чыгып атат? Балдарда деген азыр жер үлүшү жок, айлыгы жок, жумуш менен камсыз болгон эмес. Пенсияга кантип чыгат ушулар? Анан жайыттардын баары аларга кетип атса, же үлүшү жок болсо, балдар келечектеги ушул муундар эмне менен жан сактайт? Азыр Нарын эли деген мал киндикти эл. Ушу жайыт керек биз үчүн. Балдардын келечеги үчүн ушул жерде турабыз, балдарыбыз үчүн. Биздин жерди эч кимге бербесин. Биз эч кимге бербейбиз. Мамлекет калыстык кылсын дагы элди кайраштырбай, кочкордук туугандар менен бизде ынтымакта өз жерибизди, өз жайытыбызды өзгө берсин. Элдин атынан, ата-энелердин, балдарыбыздын атынан суранабыз биз. Бизди ыйлатпагыла, күч колдонбогула. Биз өзүбүздүн укугубузду билебиз. Берге губернатор, акимдер деле келди. Эч кандай чечилбейт, 3 күндө чечилет дейт. Мына балдарыбызды, карган эн атабызды таштап коюп келдик берге. Бул жерге жайлоону өзүбүзгө тештүү да, ошону чечип бериңиздер суранабыз. Эч кандай бул жерде жаштар, мисалы үчүн айылдагы жаштар, азыркы жаштар
бүт баягы элдин малын алып жайлоого жан сакташат. Ошолор өзлөрүнүн тиричилигин жүргүзүп атат. Анан эми кандайча жашоо болот жаштаргачы? Келечеги керек да, алар да жашаш керек. Эл катарычы жайлоонун өзүнүн өз өсү менен берсе жакшы болот эле да. Ошону чечип бериңиздер, сураныч. Бизди өзүбүзгө чечип берсин. Мыйзам чегинде деп, бизге мыйзамдын чеги деп гана токтоп турушат. Мамлекеттин мыйзамы деп. Мамлекеттин эл да, биздин дагы элибиздин укугубузду коргоп беришиңер керек да. Бизде болсо мыйзам чегинде деп гана жерибизди алып койгон жатышат. Биз ага каршыбыз. Биз жерибизди бербейбиз. Кандай болсо да ушул жерде турганыбыз турган. Бизге чечип бериңиздер жерибизди өзүбүзгө. Кочкор элин бизге кайрабай, бизди аларга кайрабай, аларды өздөрүнчө кетирсин, бизди жайыбызга койушсун. Сооронбай Шарипович, биз болсо мына ушу канча күндөн бери ушу Кумбел жайлоосу боюнча кочкорлуктар менен жер талашып турабыз. Чечип бергенбизде бүгүнкү күнгө чейин эч бийликтин жардамы да болгон жок. Киргизгиле, тургула, балгыла деп атат. Биз ошо жерибиз үчүн ар кайсы элибиздин баары чогулуп ушул жерде жер үчүн жүрөбүз. Сиз калыстык кылып өлкө башында тургандан кийин ушул биздин көйгөйдү чечип берүүңүздү сурайбыз. Элдин атынан айтып аткан сөздөрүбүз бул. Эл бар, журт бар, баары тең ушул жерде үйлөн жумуштарын таштап, бала бакыралы аялдар кыз кыркындары менен ушул жерде турушат. Туура кабыл алыңыздар сиздер дагы. Биз дагы ушунчалык тазадык, канча бир жылдан бери ушул чечилбей келе жатат биздин айылда. Туура чечилет деп сиздерден күтөбүз, ишенебиз. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, биз могу нарын эли Жергетал айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты болом. Керимканов Алымбек атым. Сиздерге кайрылуумдун себеби бул бизде жайыт маселеси аябай орчундуу болуп, элдин баары элдер толкуп, азыр өзүңүз билгендей бул мал, жан, элдин көбөйгөнү, малдын санынын көбөйгөнүнө байланыштуу жайыт маселебиз 2016 жылдан бери чечилбей келет. Ар кайсы шылтоону айтып, биздин губернаторлор, акимдер эч ушул алыскы жайыттарды чечип бербей жатат да. Бул биздин колубуздан келбейт деген сөздөрү. Анан эле бул жерде биздин Жергетал айылынын общий жайыты 42 000 гектар жер деп эсептейт. Ички жайыты, алыскы жайыты, кыштоосу болуп. Анын ичинен УДПга Кочкор району 16 000 гектар жерибизде УДПда отурат. Ошондо бизде жер аябай тарып, малыбыздын батпагандыгына байланыштуу сизге кайрылып атабыз. Урматтуу президент, ушунча элди көчөгө чыгарып, 16 жылдан бери чечип бере албаган биздин губернаторларды, ошого тиешелүү адамдарды, акимдерди өзүнүн милдетин толук аткара албай, ошону чече албай, биз чече албайбыз деп бир шылтаса эле премьер-министрдин чечимине шылташат, анан жогорку кеңештин чечими чыккан деп эле ошого шылтап эле биз чече албайбыз деп эле жатат да. Биз буга чейин, мисалы бул Союз убагында кетип калган УДПнын жери болуп атат. 25-27 жылдан бери кочкорлуктар келген эмес. Ушул 16 жылдан баштап эле биздин жер экен, биздики экен. Административный территория уже нарындыкы, алчы УДПга кеткен. Ал 1976 жылы кеткен. Ошо экил 1976 жылкы картаны көтөрүп алышып эле азыркыга чейин 27 жылдан бери келбеген кочкорлуктар келип келтирип отургузгула деп эле кыйноо кылып атат да. Мындайча айтканда, биз 76 Союз убагында биз алардан кыштоо алчубыз. Биздин кыштоонун территория кыштоо болгону 2,5 000 гектар жерде кыштообуз бар. Анын дагы 500 гектар жери токой чарбасына карайт. А жерге мал жайдылбайт. Ошондо бизде 2,000 гектар жер кыштоо. Биз 5 айылдан турат биздин айыл өкмөт. 5 айылдан турат дагы
6000 geçikul halkыбыз бар. Жылдан жылга жаштар өсүп атат. Өзүңүз билгендей мына Боореки 93-жылы төрөлгөн балдар үлүшү жок азыркыга чейин. 27ге чыгышты. 2ден 3төн балалуу болушту. Алардын үлүшү жок. Эми жайытыбыз жок кала турган болсо бул кандай кырдаал болот деп биз туңгуюкка кептелип атат да, ошонун биздин чоңдор туура калыс чечип бербегени үчүн эл монтип көчөгө чыгып атат. Элдин көчөгө чыгалы деген ою деле жок. Кыйналганынан ошол тиги малын жайыт жетишпегени үчүн гана чыгып атат да бул эмегечи. Ушуну өзүңүз мына Каракужурду биз Кочкордон Каракужурдан кыштоо алчубыз, Карагаттыны алчубыз. Ошол жерлерди Миң Булакка чоңдорго чечип берип койгондагы, Хан Сарайды салып алышкандагы, 91-жылы документти тууралап алышкандагы, же кыштообузду бербейт, же жайлообузду бербейт дагы, орто жолдо эл чайналып анан ошонун ачасында сизге үнүбүз жеткирели деп Моорекинче эл, Жергетал эли, Карачи, Жалгыз Терек, Тогуз Булак, Жаңытала 5 айылдын эли ушул жерде турабыз. 2 күн болду. Эми биз сизден чечим келмейинче жайлы-жайлыйда турабыз. Биз жыргаганыбыздан эмес, биз ушул өзүбүздүн көйгөйүбүздү туура жака чечип алыш үчүн турабыз. Ошо, урматтуу президент, мен сизди туура жака чечип берет деп ойлойм. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, сизге биздин кайрылуубуздун ушу биз жайыт проблемасын чечип бериңиздер. Мен ушу бала кезимден баштап ушу Жергетал айылында жашайм. 20 жылдан бери мен өкмөттөн пособие, пенсия, айылга акы эчтеке албайм, иштебейм. Мен мал менен жашап келгем. Ушу жерди талашкан себеби ушу мал менен балдарымды багып келатам. Балдарымды чоңойтуп келатам, окутуп келатам. Бизге жайыт гана керек. Жайытты түз калстык менен чечип бергиле бизге. Мен өкмөткө налог, соцфонд бүт өкмөткө бергенден башка эчтеке эме кылбайбыз жалаң. Ошо мал менен төгүп келатабыз ошондо керек болсо. Биз өз жерибизди өзүбүзгө чечип бергиле туурасын кабыл алып. 2 айылды бириктирип эле мына Кочкор менен мына көчүп келип ал Ызылда отурабыз бул жерде. 3 күндөн бери мына Ачкада отурабыз. Келиндер болгон оокат кечеси таштап коюп жүрөбүз. Туура кабыл алып, ушуну туура чечип бериңиздер. Мына биздин губернатор, акимдер кетти, бизди элди караган деле жок. Боюнда бар келиндер мына жүрүшөт булар. Азыр кетебиз деп отурушат буларызда. Ошо кичине бирке машина алса пособиясын кыйшат. Бирке малдуураак болуп калса аны да кыйшат. Биз каяка барып жашайбыз? Мал менен жашап келатабыз. Нарын элин туура кабыл алып, туура чечип бериңиздер. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, туура кабыл алыңыз. Биз сизди эл үчүн, эл менен иштесин, элдин туура кабыл алсын деп шайлаганбыз сизди.